32-бөлүм. Кулак сал асман, мен сүйлөйм. Кулак сал жер менин сөзүмө. Жамгыр болуп куюлат үйрөткөнүм, шүйдүрүмдөй тунук менин сөздөрүм. Өсүмдүккө жааган майда тамчыдай, кээде чөпкө жаба жааган нөшөрдөй. Теңирдин ысымын мактаймын, даңктагыла биздин Кудайды. Ал таяныч, анын иштери жеткилең, анын жолдору чындык. Кудай ишенимдүү, анда адилетсиздик жок. Ал акыйкат, ал чындык. Бирок алар Теңирдин алдында бузулушту. Алар кежир, бузулган тукум, ошондуктан анын балдары эмес. О, акылсыз, түшүнүгү жок эл, Теңирге кылаарыңар ушубу? Сени тапкан, сени жараткан, сени жайгаштырган атаң ошол эмеспи? Байыркы күндөрдү эстегин, өтүп кеткен уруулар жөнүндө ойлон. Атаңдан сура, ал сага айтып берет. Карыяларыңдан сура, алар сага айтып беришет. Бардыгынан жогору турган элдерди бөлүп, аларга жер бөлүп жатканда, Исраил уулдарынын санына жараша чек араларды койгон. Анткени Теңирдин үлүшү, өз эли, Жакып аны мурастай турган энчиси. Ал аны ээн тала эрме чөлдөн таап алган. Аны коргоп, багып, көзүнүн карегиндей сактаган. Уясын коруп, балапандарынын үстүнөн айланып учкан, канатын жайып тосуп алып, канатынын үстүндө көтөрүп жүргөн бүркүттөй болуп. Теңир аны жалгыз өз алып жүрдү. Анын жанында башка кудай болгон эмес. Теңир аны бийик жерге алып чыгып, жердин жемиши менен багып, таштын арасынан бал чыгарып, асказоо арасынан май сыдырып, уйдун майы менен, койдун сүтү менен, козулардын майлары менен, башандын койлору текелери менен, дандуу буудайлар менен бакты. Жүзүм ширесинен ичирди. Ошондо Исраил эли семирип, кежир тартты. Толуп, жооноюп, көкүрөгүн май басты. Өзүн жараткан Кудайды таштады. Өзүнүн куткараар таянычын жек көрө баштады. Алар аны башка кудайлары менен, жийиркеничтүү иштери менен каардантышты. Кудайга эмес, жиндерге, өздөрү билбеген ата-бабаларынын да оюна келбеген кошуна элдердин кудайларына, жаңы кудайларга курмандыктарды чалышты. Сен өзүңдү жараткан коргоочуңду, өзүңдү жараткан Теңирди унуттуң. Теңир муну көрүп каарданып, өз балдары менен кыздарынан баш тартып, мындай деди: мен булардан жүзүмдү жашырам. Ошондо булардын артык кандай болоорун көрөм. Анткени булар бузулуп бүткөн тукум, ишенимсиз балдар. Алар мени эч нерсеге жарабаган, жалган кудайлар менен каардантышты. Мен да буларды эл катары эсептелбеген акылсыз адамдар менен капа кылам. Анткени менин каарымдан от чыгып, өлгөндөр жаткан жайдын түбүнө чейин күйгүзүп жатат. Жердин үстүндөгү өсүмдүктөр менен кошо жалмап, тоонун түбүн өрттөп жатат. Аларга мүшкүл түшүрөм, бүт жебелеримди кое берем. Ачкачылыктан арыктап, жугуштуу оорудан кырылып өлүшөт. Жырткыч айвандар менен уулуу жылаандарды жиберем. Алардын сырттагылары кылычтан, үйүндөгү уландары, кыздары, эмчектеги балдары, ак чач баскан каарлары коркунучтан өлүшөт. Мен аларды чачыратып, алардын атын адамдар арасынан өчүрөм деп айткам. Бирок душман аларды мунун баарын Теңир эмес, биздин күчтүү колубуз кылды деп табалап, басынтпаш үчүн мен айтканымды кылган жокмун. Анткени алар акылын жоготкон эл, аларда түшүнүк жок. О, алар бул тууралуу ойлонуп, эмне болорун баамдаса гана, эгерде коргоочусу салып бербесе, Теңири салып бербесе, анда бир киши 1000 кишини, 2 киши түмөндү кантип кууп чыкмак эле. Анткени алардын коргоочусу биздин коргоочубуздай эмес, буга душмандардын өздөрү калыс. Анткени алардын жүзүмү Содом менен Амордун жүзүмүнөн, алардын мөмөсү уу, сабагы ачуу, шарабы ажыдардын уусу, уулуу жылаандын мүрт өлтүрүүчү уусу. Бул менде катылып турат, менин кампамда бекитилип турат. Алар жыгылганда мен аларды жазалап, алардан өчүмдү алам, анткени алардын өлөр күнү жакын калды. Аларга дайындалган жаза жакын калды. Бирок алардын күчү кетип, туткундагылары да сырттагылары да калбай калганда, Теңир өз элине өзү өкүм чыгарып, өз кулдарына өзү ырайым кылат. Ошондо Теңир мындай деп айтат: алардын таянган тиреги, үмүт кылган кудайлары кайда? Алардын курмандыктарынын майын жеп, куюлуучу курмандыктарын ичкен кудайлары кайда? Кана алар козголуп, орундарынан туруп, силерге жардам беришсинчи, силерге калканч болушсунчу. Өзүңөр көрүп турасыңар. Бул мен Кудаймын. Менден башка кудай жок. Өлтүргөн да, тирилткен да менмин. Ооруткан да, айыктырган да менмин. Менин колумдан эч ким куткарып ала албайт. Мен колумду асманга көтөрүп, мындай дейм: мен түбөлүк тирүүмүн. Мен жаркылдаган кылычымды кайрап, өкүм чыгарам. Душмандарымдан өч алам. Мени жек көргөндөрдү жазага тартам. Жебелерим канга тоет. Кылычым денелерге, өлтүрүлгөндөр менен туткундардын канына, душмандын аскер башчыларынын башына тоет. Элдер анын элин даңктагыла,
Анткени ал кулдарынын каны үчүн өч алат. Душмандарын жазалап, өз жерин, өз элин тазалайт. Муса Нундун уулу Жашия менен элдин алдында туруп, ушул ырды элге угуза ырдап берди. Муса бүткүл Исраил элине ушул сөздөрдүн баарын айтып бүткөндөн кийин мындай деди: Мен бүгүн силерге айткан сөздөрдүн баарын көңүлүңөргө түйүп, балдарыңарга айткыла. Бул мыйзамдын баарын аткарууга аракеттениш үчүн балдарыңарга үйрөткүлө. Анткени бул силерге айтылган курулай сөз эмес. Бул силердин өмүрүңөр, силер ээлеп алыш үчүн Ярдандан өтүп барган жерде бул аркылуу узак өмүр сүрөсүңөр. Ошол эле күнү Теңир Мусага мындай деди: Жерихонун каршысындагы Маап жериндеги бул абарым тоолорунан Нубо тоосуна чыгып, мен Исраил уулдарынын энчисине берген Канаан жерин карап көр. Бир тууганың Аарон Ор тоосунда көз жумуп, өз элине кошулгандай эле, сен да өзүң чыккан тоодо көз жумуп, өз элиңе кошуласың. Анткени Син чөлүндө, Кадештеги Мериба суусунун боюнда, Исраил уулдарынын алдында мага каршы күнөө кылгансыңар. Исраил уулдарынын алдында менин ыйыктыгымды көрсөткөн эмессиңер. Исраил уулдарына берип жаткан жерди сен алыстан көрөсүң, бирок ал жерге кирбейсиң. Мен барын адилеттик жана чындык менен кылдым. Мени куугунтуктоочуларымдын колуна салып бербе. Өз кулуңа болуш, ага ырайым кыл, текеберлер эзбесин. Сенин куткарууңду жана сенин акыйкат сөздөрүңдү күтө берип көзүм талыды. Өз кулуңа өз ырайымың менен ырайым кыл, мага өз мыйзамдарыңды үйрөт. Мен сенин кулуңмун, мага акыл бер. Ошондо мен сенин аяндарыңды таанып билем. Теңирдин чара көрө турган убакыты келди. Анткени сенин мыйзамыңды бузушту. Мен болсо сенин осуяттарыңды алтындан да, таза алтындан да жакшы көрөм. Сенин буйруктарыңдын баарын акыйкат деп эсептейм. Ар кандай жалган жолду жек көрөм. Сенин аяндарың кереметтүү, ошондуктан аларды жаным сактап турат. Сенин сөздөрүңдүн ачылышы көздү ачат, жөнөкөйлөргө акыл берет. Мен оозумду ачып үшкүрүп жатам, анткени сенин осуяттарыңды эңсеп турам. Ысымыңды сүйгөндөргө кандай назар салып ырайым кылсаң, мага да ошондой кыл. Буттарымды сенин сөздөрүң менен жүргүдөй кылып бекемде. Мени эч кандай мыйзамсыз иш бийлеп алуусуна жол бербе. Мени адамдын эзүүсүнөн куткар. Ошондо сенин буйруктарыңды сактайм. Өз кулуңду өз жүзүң менен жарык кылып, мага өзүңдүн буйруктарыңды үйрөт. Көзүмдүн жашы көл болду. Анткени сенин мыйзамыңды сактабай жатышат. Теңирим, сен адилетсиң, сенин мыйзамдарың да адилет. Сен осуяттаган аяндар чындык, жеткилең чындык. Мени кызганыч жеп жатат. Анткени менин душмандарым сенин сөздөрүңдү унутуп коюшту. Сенин сөзүң абдан таза, ошондуктан сенин кулуң аны сүйөт. Мен алсыз, жек көрүндү адаммын. Бирок сенин буйруктарыңды унутпайм. Сенин чындыгың түбөлүк чындык, сенин мыйзамың адилет. Менин башыма кайгы, кыйынчылык түштү. Сенин осуяттарың менин соорунчум. Сенин мыйзамдарың түбөлүк адилет. Мени акылыма келтир, ошондо мен жашайм. 59-бөлүм. Куткарыш үчүн Теңирдин колу кыскарган жок. Угуш үчүн анын кулагы катуу болуп калган жок. Бирок мыйзамсыздыгыңар силерди Кудайыңардан бөлүп салды. Ал силерди укпаш үчүн силердин күнөөңөр анын жүзүн силерден буруп жатат. Анткени силердин колуңар кан төгүп, манжаларыңар мыйзамсыздык кылып булганган. Оозуңар жалганды сүйлөйт, тилиңер калпты айтат. Акыйкаттык үчүн эч ким үнүн чыгарбайт, чындык үчүн эч ким күрөшпөйт. Жок нерсеге таянышат, калп айтышат, алардын боюна жамандык бүтөт, адилетсиз иштерди төрөшөт. Уу жылаандын жумурткасын чыгарышат, жөргөмүштүн желесин токушат, алардын жумурткаларын жеген адам өлөт. Эгерде жарса, ичинен жылаан чыгат. Алардын желелери кийимге жарабайт. Алар өздөрү жасаган нерселери менен жаман алышпайт. Алардын иштери адилетсиз иштер, зордук зомбулук алардын колунда. Алардын буттары жамандык кылууга жүгүрөт. Алар жазыксыз кан төгүүгө ашыгышат. Алардын ойлору адилетсиз ойлор. Кыруу жана кыйратуу алардын жолунда. Алар тынчтыктын жолдорун билишпейт. Алардын жолдорунда акыйкаттык жок. Алардын жолдору кыйшык. Ал жол менен бараткандын эч бири тынчтык дегенди билбейт. Ошондуктан акыйкаттык бизден алыс. Адилеттик бизге жакындабайт. Жарыкты күтүп жатабыз, бирок караңгылык, күндүн жаркырашын күтүп жатабыз, бирок караңгылыкта жүрөбүз. Сокурлардай болуп дубалды кармап, көзү жок кишидей сыйпалап басып жүрөбүз. Чак түштө күүгүмдөгүдөй мүдүрүлүп жатабыз. Тирүүлөрдүн арасында өлүктөрдөйбүз. Баарыбыз аюулардай бакырып жатабыз. Көгүчкөндөрдөй онтоп жатабыз. Акыйкаттыкты күтүп жатабыз, бирок ал жок. Куткарууну күтүп жатабыз, бирок ал бизден алыс. Анткени сенин алдыңда кылмыштарыбыз сан жеткис. Күнөөлөрүбүз өзүбүзгө каршы күбөлөндүрүп жатат. Анткени кылмыштарыбыз биз менен, биз өзүбүздүн мыйзамсыз иштерибизди билебиз. Теңирдин алдында чыккынчылык кылдык, калп айттык.
өз кудайыбыздан баш тарттык, ушак айттык, чыккынчылык кылдык, жүрөгүбүздө жаман ойлоп, жаман сөздөрдү сүйлөдүк. Акыйкаттык артка чегинди, адилеттүүлүк алыста калды, анткени чындык аянтта мүдүрүлдү, чынчылдык кире албай калды. Чындык жок болду, жамандыктан качкан кордукка дуушар болду. Муну Теңир көрдү, акыйкаттыктын жоктугу анын көзүнө жийиркеничтүү көрүндү. Адам жок экенин көрдү, арачы боло турган адам жок экенине таң калды. Ошондо ага өзүнүн каруу булчуңу жардам берди, аны өзүнүн чындыгы колдоду. Ал чындыкты соот кылып кийди, куткаруу туулгасын өзүнүн башына кийди, өч алуу чапанын кийип, кызганчаактыкты жабуу кылып жамынды. Иштерине жараша ал өзүнүн душмандарын каары менен жазалайт, өзүнүн душмандарынан өч алат, аралдарга тиешесин берет. Ошондо Теңирдин ысымынан батыштагылар коркушат, анын даңкынан чыгыштагылар коркушат. Эгерде душман дарыядай каптап кирсе, Теңирдин деми аны кууп жиберет. Ошондо Сионго мыйзамсыздыкты таштап Кудайга кайрылган Жакыптын уулдарына куткаруучу келет, дейт Теңир. Бул менин алар менен түзгөн келишимим, дейт Теңир. Сендеги менин рухум, сенин оозуңа салган менин сөздөрүм сенин оозуңдан, сенин укум тукумуңдун оозунан, сенин урпактарыңдын укум тукумунун оозунан мындан ары жана түбөлүккө түшпөйт. 7 бөлүм. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар. Кандай айыптасаңар, силер да ошондой айыпталынасыңар. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да ошондой өлчөм менен өлчөнөт. Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң? Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа кел, көзүңдөгү кыпынды алып салайын деп кантип айтасың? Эки жүздүү, а дегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта. Ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң. Ыйык нерсени иттерге бербегиле. Берметиңерди чочколордун алдына таштабагыла. Болбосо алар аны тебилет тепсеп, анан кайрылып келип силерди тытып таштайт. Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат, издеген адам табат, жана тыкылдаткан адамга эшик ачылат. Араңарда нан сураган уулуна таш берген адам барбы? Же балык сураган уулуна жылаан берген адам барбы? Силер жаман болуп туруп, балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда асмандагы атаңар өзүнөн сурагандарга жакшы нерсени берери анык. Ошентип адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбарлар да ушуну үйрөтөт. Тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кең дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып барат. Ал жолдо бара жаткандар көп. Ал эми тар дарбаза менен тар жол өмүргө алып барат. Ал жолду тапкандар аз. Жалган пайгамбарлардан сак болгула. Алар силерге кой терисин жамынып келишет. Бирок чындыгында алар жырткыч карышкырлар. Аларды жемиштеринен билип аласыңар. Тикенектен жүзүм, уйгактан анжир жыйнабайт да. Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет. Жаман дарак болсо жаман жемиш берет. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып отко ыргытылат. Демек аларды жемиштеринен билип аласыңар. Мени Теңир дегендин баары эле асман падышачылыгына кирбейт. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. Ошол күнү көп адамдар мага: Теңир, биз сенин атыңдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек? Сенин ысымың менен жиндерди куучу эмес белек? Сенин ысымың менен кереметтерди көрсөтчү эмес белек дешет. Ошондо мен аларга: мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле. Мыйзамсыз иш кылуучулар деп айтамын. Ким менин ушул сөздөрүмдү укса жана аткарса, ал үйүн таштын үстүнө курган акылдуу адамга окшош. Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып, ал үйдү каптады, бирок үй кулаган жок. Анткени ал үй таштын үстүнө курулган эле. Ал эми ким менин ушул сөздөрүмдү укса, бирок аткарбаса, ал үйүн кумдун үстүнө курган акылсыз адамга окшош. Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып, ал үйдү каптады. Ошондо үй кулап, чоң кыйроого учурады. Иса бул сөздөрдү айтып бүткөндө, эл анын окутуусуна таң калды. Анткени ал мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту.